Аудиокитеп Ғапар Мадаминов. Өзін өзі тарбиялау асыл инсандық сапат. Уландысы. Табиғат, жануар, өсімдіктерге, тоға, суға қамқорлық, сарамжалдылық, мейірімділік, ақ ниеттүүлік, әділеттүүлікті адатқа айландыру, кеңпейілдік, жомарттықты, берешендік, марттықты тарбиялау, тазалық, пакизалықты сақта. Ойың, ишің, ниетің, киімің, айлана шөрің бары таза болсын. Құдайды сүйіп, адамдарды урматтап, адамгершілікті болуға тарбиялау. Жүрек көтерімдүүлік, бейпіл, тоқтуулық, салауаттуулық, салмақтуулыққа өзіңді тарбиялау. Кушпейіл, диле таза, сыпайы, уяттуу, ариеттүү болуға тарбиялау. Бақыттың, байлық, урматсыйдың бардығының бұлағы ақ эмгек деп бил. Эмгекчиликке тарбиялоо, ымала маданияты, айланадағы адамдар менен жакшы мамиледе болууга, башкаларды ыраазы кылып жашоого өзүңдү тарбиялоо. Биз өзүбүздү адептүүлүк, адамгерчиликке тарбиялоо, өсүү үчүн адепсиз терс сапаттарды билип, алардан тазалануубуз жана сактануубуз зарыл. Ар кимсеси өз айыбын чынында адам деген аты жашайт кылымга. Дегендей, адам өзүндөгү кемчиликти сезип, аларды жууга, жоготууга, адамдар терс пас сапаттардан өзүн сактаса, бул өзү да эң жакшы өзүн өзү тарбиялоо. Өкүнүчтүүсү, биздин мектеп, үй бүлөдө балдарды жакшы сапаттарды тарбиялоо жөнүндө көптөгөн сааттарды өтөбүз. Насаат айтабыз, бирок алардын жугуму аз. Себеби бир тарбиянын алиппеси, арифметикасын гана өтүп, бир топ терең татаал грамматика, тарбиянын алгебрасына маани берип, түшүндүрүп, кондуктуруп, ынандыра албай келе жатабыз. Мүмкүн ошол үчүн ошончо тарбиялык иш-чаралар өткөрүлсө да, жаштарыбызда анчалык бийик адамгерчилик сезилбей, жакшы окуп, мактаган окуучуларыбызда да, бай, ийгиликтүү адамдарыбызда да, чоң жоопкер жетекчилерибизде да жөнөкөй асыл сапаттар жетишпей, адамды капа кылуучу терс сапаттар, пастык, өзүн ойлогон эгоисттик, тарбиянын төмөндүгү сезилип турат. Бул адамдардын, коомдун өнүгүүсүнө өтө чоң терс таасирин тийгизип, тоскоолдук кылууда. Ошол үчүн тарбия, өзүн өзү тарбиялоо маселеси бүгүнкү күндүн өзгөчө чоң, мамлекеттик, жалпы элдик маселе. Эстетикалык тарбия. Өзүн өзү тарбиялоодо дагы бир маанилүү багыт инсандын эстетикалык, аң сезиминин, табитинин, керектөөлөрүнүн, ой толгоо, баалуулуктарынын, идеялар, көз караштарынын, жүрүм-туруму, маанира, мамилесин жана башкаларды тарбиялоого багытталган тарбиялык процесс. Анда бардык ишти сулуулук, татыналык, жарашыктуулук, чен өлчөм, илбериңки, келишимдүү, ылайык, дал келүүчүлүк, сулуулук талаптарына ылайык жашоого тарбиялоо зарыл. Баскан турганы, башкалар менен мамилеси, сүйлөшүүсү, окуп, иштеп олтуруусу, тышкы келбети, кыймыл-аракети, бардыгы башкалар суктана турган жарашыктуу, чырайлуу, айланадагылардын абазын келтире турган даражада татына болуусуна жетишүү. Ал үчүн табигаттагы, айлана чөйрөдөгү, ишмердүүлүктөгү, буюмдардагы, искусство, маданияттагы сулуулукту көрүп, таанып, кабылдоого үйрөнүү керек. Музыка, ыр, би, чыгармалардагы сүрөт, эстелик, сулуулукту байкап, кабылдоого, баалоого тарбиялануу зарыл. Өзүнүн жашаган, иштеген айлана чөйрөсүн тазалап, тартип, сулуулук эрежеси боюнча сактоого, кийген кийимин, пайдаланган буюмдарын эстетикалык табит менен башкалар суктана турган кылып алып жүрүүгө үйрөнүү. Башкалардын жүргөн турганы, сүйлөгөн ишмердүүлүгүндө, маанирасында дагы сулуулукту, жарашыктуулукту көрө билип, башкаларга жакшы мааниде суктана билүүгө үйрөнүү. Эстетикалык тарбияда сулуулукту сезип баалоо жакшы, бирок эң башкысы өзүңдө, ишмердүүлүгүңдө, айлана чөйрөдө ошол сулуулукту жарата билүүгө, аны сактап, өнүктүрүүгө өзүн өзү тарбиялоо маанилүү. Эстетикалык тарбиянын баалуулугу айланадагы, ишмердүүлүктөгү сулуулуктарды байкап, адамдардын жан дүйнөсү рахат алып, байып,
окуп, иштеп жашоого шыктандыруусунда. Эстетикалык жактан тарбияланган адам шыктанып жашап, жасаган иши менен башкаларга да эстетикалык рахат тартуулайт. Мына ушул өзү эң кымбат. Бардык ишти эстетика, сулуулук эрежеси менен жасаган адам чарчап чалыгууну, тыныгууну билбейт. Өзү жасаган иш башкаларга рахат берүүсүн сезип, чарчап чалыкпай, шыктанып иштей берет. Эстетикалуулук бул модалуу, кымбат, элден өзгөчөлөнүп жашоо, иштөө, кийинүү эмес. Бул жөнөкөй, жупуну, табигый, жарашыктуу жана пайдалуу жашап, иштеп, кийинүү. Ымала маданиятына өзүн өзү тарбиялоо. Адам жашоодо, коомдо башкалар менен мамиледе болуп жашайт. Коомдон, элден бөлүнүп жашоо мүмкүн эмес. Мисалы, бир эле адам үй бүлө мүчөлөрү, бирге окуган, иштеген, жашаган адамдары, коңшулары, алыс жакын туугандары, жетекчилери, эл журту, дос душмандары менен миң түрдүү мамиледе болот. Адамдын ийгиликтүү иштеп жашоосу 70-80% анын ымала маданиятынын көз каранды деп айтышат окумуштуулар. Ошол үчүн башкалар менен туура, жемиштүү мамиле кылууга, башкача айтканда, ымала маданиятына өзүн өзү тарбиялоо зарыл. Ал үчүн төмөнкүлөргө маани берүү керек. Башкалар менен тил табыша билүү, сылыктык, сыпайылык, кичипейилдик менен ошол эле учурда олуттуу токтоолук, иштиктүү сүйлөшө билүүгө үйрөнүү. Мамиле кылган адамдын статусу, кызматы, мүнөзү, пейили, кызыкчылыгы жана башка эске алып сүйлөшө билүү. Мамиле кылып жаткан адамды өзүнө көңүл бурдура билүү жана ал адамды кызыгуу менен макулдап, баш ийкеп уга билүү. Келишпес, татаал маселе болсо да дипломатиялык тил менен сүйлөшүп, компромисске барып, мунаса кылып, маселени чече билүү. Башкалар менен мамиледе өзгөчө чоң кызматтагыларга, иши түшүп турган адамдарга кошомат кылып, бөйпөңдөп, жагынуу да, тирешип бой көтөрүп кекирейген да туура эмес. Калыс, орто, иштиктүү, бирок жылуу, жумшак мамиледе болуу туура. Башкалар менен мамиледе ызат, урмат, башка кошоматчылык башка экенин унутпоо зарыл. Ымала маданиятында көпчүлүк эл менен, жамаат менен сүйлөшүүнүн да өзгөчөлүктөрүн билүү зарыл. Мында көпчүлүктү, элди сыйлап, кичипейилдик менен сүйлөшүп, аларды да угуп, пикирин эске ала билүү зарыл. Мүмкүн болсо, диалог форматында сүйлөшүү жакшы. Бир маселе боюнча сөз сүйлөй турган болсо, негизин бөлүп, того терин айтып, чайналып, эзилип сүйлөөдөн сак болуу керек. Ойду, сөздү айтып бүтүп, албетте, элдин пикирин угуу туура болот. Ымала маданиятында өзүнүн кичинелер, кол астында окуп иштегендер менен сүйлөшүүдө өзгөчө адамгерчиликти, мээримдүүлүктү сактоо зарыл. Ымала маданиятында сизге төмөнкүлөр жардам берет. Акыл билимиңиз, ой өрүшү кыргызууруңуз, сөз байлыгыңыз, адептүү сылыптыгыңыз, олуттуу, иштиктүү жана ошол эле убакта токтуу, сабырдуулугуңуз, терең ишке маданиятыңыз жана башкалар. Демек, ымала маданиятын өзүңдү тарбиялоо аркылуу өзүңүн чоң кичине түрдүү даражадагы адамдар менен жакшы мамиледе болуп, баарын ыраазы кылып, өзү да максатына жетүүсү мүмкүн. Ымала маданиятында сени менен келишпеген, атаандаш, кас адамдар менен да кааласак мамиле кылууга туура келет. Ошол үчүн алар менен да туура мамиледе болуу зарыл. Касташуудан кач, бирок адилеттүүлүктөн тайба деп Разаков айткандай, андай адамдар менен мамиле кылууда өчөшүү, касташуу, тоскоолдук кылуу, ачууга алдыруу, ажылдашуу, айтышуу, тартышуулардан алыс болуп, өзүңө адилеттүүлүгүңө ишеним менен токтоо мамиле кылсаң туура болот. Жакшылыкка жакшылык ар кишинин иши, жамандыкка жакшылык эр кишинин иши демекчи, колдон келсе тоскоолдук, жамандык кылган адамдарга да эгер түпкү зыяны болбосо, жакшылык кылып коюу туура болот. Акылдуу адам касты да, душманды да доско айландырат. Акылсыз досту да душманга айландырат дегенди эсте сактоо зарыл. Ошол эле учурда сенин жакшы мамилең, жакшылыгыңды алар алсыздык, коркуу деп эсептебесе туура болот. Бул сенин айкөлдүгүң, марттыгың, кечиримдүүлүгүң болсун. Аларга көбүнчө ак ниеттүү жакшы ишиң менен элге кылган кызматың, ийгилигиң менен унчукпай сөзсүз түшүндүрсөң, аягы жакшы болот.
барлык келишпестикти сүйлөшүү, диалог, сабырдуулук, душман да таң кала турган далил менен сүйлөшүп чечсең эң туура болот. Өзүңдөгү терс сапаттар, адаттарды жоюп, өзүн өзү тарбиялоо. Бул адаттан тышкары тарбиялык багытты киргизүүбүздүн себеби. Көбүнчө оң, жакшы сапаттарды тарбиялоого маани беребиз да, терс сапаттарды жоюу, аны менен күрөшүүгө көңүл бурулбай келет. Алар жалкоолук, ыкшоолук, ичи тардык, бакылдык, жалганчылык, текебердик, эки жүздүүлүк, кытмырлык, ыпластык, чагымчылдык, түркөйлүк, кыянатчылык, сыпайылык, куулук, кекирейгендик, менменсинүү, кошоматчылык, мактанчаактык, чиренүү жана башкалар. Булар адамда адат, мүнөз, пейилге аралашып, анын башкаларга, ишке, жашоого, коомго мамилесинде чагылып, өзүнө, айланасындагыларга билимсиз өтө чоң зыян кылып турат. Адамдын өзүнүн жакшы жолго түшүүсүнө, башкаларга, коомго пайда алып келүүсүнө тоскоолдук кылат. Адамдардын ортосундагы мамилени бузуп, ынтымакты кетирет. Окуунун, иштин жемиштүү болуусуна зыян кылат. Достор, жакын адамдар, бир туугандар, улуттардын ортосунда түшүнбөстүк, карама-каршылык алып келет. Эң чоң зыяны жакшы адамдарды жакшылык иштерден токтотуп, жакшылыктын жайылуусуна жана өнүгүүсүнө тоскоолдук кылат. Мындай пейили, адаты бар адамдар менен чогуу окуу, иштөө, жашоо татаал, карама-каршылыктуу болуп, талаш-тартыш, келишпестик, чыр-чатак көбөйөт. Адамдардын ортосундагы ишеним, мээрим, сыйлоо, түшүнүү азайып, шектенүү, кооптонуу, интрига, атаандашуу, өч алуу жана башкалар көбөйөт. Булар үй-бүлө, жамаат, аймак, жалпы эле коомдун өнүгүүсүнө олуттуу зыян келтирет. Өзгөчө ичи тар, көрө албас, кытмыр, чагымчыл, кыялатчыл, эки жүздүү, кайдыгер, адат пейилдеги адамдар кылымдардан бери элибиздеги эң жакшы инсандардын, эң жакшы иштердин болуусуна тоскоолдук кылып, чөктүрүп, элди бөлүп жарып, бүлгүнгө учуратып келген. Алар адилеттүүлүктүн, акыйкаттын, өнүгүүнүн эң чоң душмандары. Ошол себептүү биз тарбиялык иш-чараларыбызда жакшы сапаттарды даңазалап өстүрүүгө эле көңүл буруп калбастан, жогорудагы терс сапаттардын табигаты, келип чыгышы, зыяндуулугу жөнүндө, өзүндө жана башкаларда ал сапаттар бар болсо күрөшүү, жоюу жөнүндө кам көрүп иштесек туура болчудай. Биз адамдарды жакшы сапаттарга урмат, кызыгуу аркылуу тарбиялагандай эле, терс сапаттарга жек көрүү, жийиркенүү аркылуу тарбияласак, адамдардын коомдун жакшырып өнүгүүсүнө чоң өбөлгө болот. Албетте, терс сапаттар адамдарда бар экенини, анын зыянын көпчүлүк эле билет, бирок буларды адам табигатынан мындай боло берет жана башка деп айкөлдүк кылып, толеранттуулук менен унчукпай кечирип жүрө беребиз. Ошол үчүн терс сапаттагы адамдар өзүн суудагы балыктай сезип, анысына мактанып, бул сапаттар коомго тарап баратабы деп ойлоном. Андай пас адамдар башка адамдардын кайдыгер, кечиримдүүлүгүнүн, кең пейилдүүлүгүнөн пайдаланып, өздөрүн ээн эркин сезип, айланадагыларга, коомго, жакшылык иштерге каалагандай зыян келтирип жүрүшөт. Жок дегенде, бул сапаттар үчүн уялтып, эскертип коюуга маани берилбейт. Бул байкалбаган терс сапаттар жеке адамды эле өнүгүүдөн токтотпостон, жалпы жамаат, улут, элди артка тартып, кризиске учуратып турат. Жалкоо, кытмыр, кыянатчыл, чагымчыл, Япон, Кытай, немец, швед жана башка элдер болот деп дээрлик укпайбыз. Себеби ал элдерде адамдардагы мына ушул терс сапаттар коомдук пикирде катуу айыпталынып, үй-бүлөдөн баштап жек көрүү, жийиркенүү менен тарбияланат. Мисалы, Кыргызстанда эле Дунган, уйгурлар балдары жалкоолук, ыкшоолук жана башка терс сапаттарын көрсөтсө, эң катуу тилдегени «Антпе, кыргыз болуп каласың» деп айтышат экен. Эмне үчүн биздин кыргыз атыбыз жалкоолук, бекерпоздук жана башка терс сапаттардын синоними болуусуна жол беребиз? Мындан да кейиштүүсү,
Азыр бийлик, атак-даңк, кызматка жетүү үчүн кыянатчылык, кошоматчылык, жагынуу, сатып алып сатууга даярдык, чагымчылдык тумандай көбөйүп коомубузду каптап бараткандай турат. Булар коррупцияларга да себеп болушу мүмкүн. Ошол үчүн биз тарбиялык иштерибизде, анын ичинде өзүн өзү тарбиялоодо жогорудагы терс сапаттарга иммунитет, жек көрүү, жийиркенүүгө тарбиялообуз зарыл. Ал үчүн андай сапаттарды ачыкка чыгарып, ал чоң, жийиркеничтүү, моралдык кылмыш экендигин түшүндүрүүбүз зарыл. Адабияттын эң чоң миссиясы өзүндөгү жана башкалардагы пасттык менен күрөшүүгө үйрөтүү дегенди эске алып, адабий чыгармаларды, санат-насихат ырларды, макал-лакаптарды жөн эле окутуп, жаттатпастан терең мазмунун чечмелеп, мына ушул терс сапаттарды жек көрүүгө, алар менен күрөшүүгө тарбиялообуз зарыл. Биз турмушта, окуу жайларда, коомдо бардык эле тарбиялык иш-чараларыбызда жогорудагы терс сапаттарга коомдук келишпес мамиле, шылдың, жийиркенүү, алардан тазалануу тарбиялообуз учурдалабы. Жаштарыбыздан баштап ар бир адамдын өзүндөгү терс сапаттарды байкап, билип, алар менен күрөшүүгө, алардан тазаланып, алыстоого үйрөтүүбүз керек. Ар бир адам өзүндөгү терс сапаттар менен күрөшүү үчүн алардан тизмесин тизип, бөлмөсүнө илип, өзүнүн эң зарыл милдеттеринин бири күн сайын мына ушул терс сапаттар менен күрөшүп, акыры аларды жоюуга жетишүү. Мында Чыңгыз Айтматовдун «Адам үчүн эң кыйыны күн сайын адам болуу» деген сөзүн эсте сактап жашасак туура болот. Өзүн өзү тарбиялоодо терс сапаттар менен күрөшүү жөнүндө тиешелүү бөлүмүндө кеңири сөз болот. Өзүн эмгекчиликке, эмгекти сүйүүгө тарбиялоо, балдарды эс тартып, өзүн өзү тейлеп, тиричиликтеги майда барат иштерди аткарууга аралаша баштагандан баштап, эмгекти сүйүүгө, эмгектенүүгө багыт берүү зарыл. Кийим-кечеси, тамактанган идиш-аяктары, оюнчуктарын жыйноо, өзүнүн колун, бетин жууп, тазаланып алып жүрүү, бөлмөнү короону тазалоого катышуу жана башкалар балдардын алгачкы эмгек көнүгүүлөрү боло баштайт. Ошолорду өз алдынча кызыгуу менен аткарууга багыт берүү балдарда эмгекке кызыгууну тарбиялайт. Андан ары үй тиричилигиндеги бардык иштерге, бакча, мектептеги тазалоо, жыйнаштыруу, өздөрүн тейлөө жумуштарына катыштыруу, өзүнөн чоңдорго кол кабыш кылып, жардам берүүгө үйрөтүү да маанилүү. Эмгек балдардын ден соолугун бекемдеп, чыгармачыл сезимдерин козгоп, адамды калыптандыруучу чоң ролду ойнойт. Мектепке чейинки жаштан баштап балдарды үй тиричилигиндеги эң жөнөкөй жумуштарды зордоп кыйнабай аткарууга үйрөтүүнүн мааниси чоң. Энгельстин эмгек адамды жаратты деп айтканын эске алсак, ата-энелердин бул маселеге көңүл буруусунун зарылдыгы дагы бир ирет түшүнүктүү болот. Туура уюштурулган эмгек процессинде жогорудагылардан тышкары балдардын эрки, чыдамкайлыгы тарбияланып, тапкычтык өсөт. Ушинский эмгектин эки касиетин белгилеп кеткен. Эмгектин натыйжасы байлык, эмгектин адамды өстүрүүчү кудурети. Өзүн өзү эмгектенүүгө тарбиялоо жана эмгек аркылуу тарбиялоо жалпы эмгектик билгичтиктер менен көндүмдөрдү, эмгекке болгон жооптуу мамилени жана психологиялык даярдыкты, эмгекке болгон каалоону, эмгектенип жаткандарга болгон урматтоо сезимин калыптандыруу эсептелет. Эмгектенүүгө тарбиялоонун мазмундук бөлүктөрү: окуу эмгеги, өзүн өзү тейлөө эмгеги, коомдук пайдалуу эмгек, өндүрүштүк эмгек. Булардын ар бирин билип, өздөштүрүп, өзүндү тарбиялоо узак жана системалуу ишти талап кылат. Эмгекке тарбиялоо туура болуусу үчүн эмгектин бардык структураларына пландаштыруу, уюштуруу, ишке ашыруу, көзөмөлдөө, баалоо жана башкаларга үйрөнүп, өзүн өзү тарбиялоосу зарыл. Өзүн эмгекке, эмгектин адамын, анын продуктусун, түшүмүн сүйүүгө тарбиялоо аркылуу жана эмгек процессине катышуу аркылуу балдарда бир топ баалуу сабаттар кошумча тарбияланат. Алар эмгек процессинде акыл-эси, ой жүгүртүүсү, чыдамкайлык, туруктуулук, эрки, кыймыл-аракет, шамдагайлыгы, эстетикалык табити, тапкычтыгы, умала маданияты жана башкалары да тарбияланып өстүрүлөт. Бизде
Балдардын үй бүлөдөгү эмгегинде эки начар касиет бар. Биринчи, балдарды өтө көп жумушка тартып, адабий китеп окууга, көңүл ачуусуна дээрлик убакыт калтырбайбыз. Бул баланын бир тараптуу өсүп калуусуна чоң себеп болот. Балдарга жумуш аткартпай, эркелетип, ак кол кылып өстүрүү. Булар жакшы окуганы менен кийинчерээк кекирейип, эмгекчил адамдын, турмуштун кадыр баркын билишпейт. Өзүн эмгекчилдикке тарбиялоо ошондой терс сапаттардан арылуунун жана өзүн өзү тарбиялоонун биз жогоруда айткан бардык багыттарын аткаруунун аянты, негизи болуп эсептелет. Мисалы, акыл тарбиясы, саламаттыкты сактоо маданияты, ыйман, эстетика жана башка тарбиялардын баары эмгектенүү жана өзүн өзү эмгекке тарбиялоо процессинде гана чындап ишке ашат. Сууга түшпөсөң, сүзүүнү үйрөнбөйсүң демекчи, эмгектенбеген адам жогоруда биз айткан бардык жакшы сапаттарды өзүндө тарбиялай албайт. Окуу эмгеги өзү да окуучу, студент эң маанилүү, жооптуу башка бардык ийгиликтердин башаты болгон эмгек болуп эсептелет. Ал эми окуу эмгеги акыл эмгегинин маданияты аркылуу өздөштүрүлөт. Адам кайсы кесипте эмне иш кылбасын, аны чын ыкластуу үйрөнүп, маңдай тер төгүп, чыгармачылык менен иштөөсү керек. Ошондо ал өз эмгегинен рахат алып, башкаларды ыраазы кыла алат. Ал эми башкаларды ыраазы кылуу бул Кудайды ыраазы кылуу менен жакын болот. Ислам динибизде да эмгекке жогору баа берилип, ак ниет менен Кудайды эмгектенүүнүн өзү сыйынуунун, ибадат кылуунун эң жакшы түрү деп айтылат. Демек, эмгекти сүйүүгө жана эмгектенүүгө өзүн өзү тарбиялоо бул башка бардык тарбиянын негизи жана Алла ыраазы болгон, элге жаккан адамды бактылуу кылуучу иш. Муну жакшы түшүнгөн адамдар албетте эмгекти сүйүп, мыкты эмгектенүүгө өзүн өзү тарбиялайт деп ойлойбуз. Кесипкөйлүккө өзүн өзү тарбиялоо. Биз кесиптик даярдыкты албетте жождордон алабыз. Бирок бизге жогорку окуу жайлардан бүтүп келгендер шакирт катары гана келип, турмушта, практикада диплом бар, кесипкөйлүгү жок экендиги көрүнүүдө. Себеби адис бул жогорку окуу жайды бүтүргөн адам болушу мүмкүн. Ал эми кесипкөй бул адистиктин үстүнөн иштеп, өзүн өзү тарбиялап, өстүрүп, адистиктин жогорку даражасына жеткен адамды кесипкөй дей алабыз. Анда өз адистигинин мисалы дарыгер, инженер, мугалим, агроном жана башка эң терең сырларын, жаңы усулдарын өз алдынча иштеп жатып, иш процессинде тажрыйба жүргүзүп, байкап, өнүктүрүп, өзүн өзү тарбиялоо болот. Биздин эксперименталдык тажрыйба көрсөткөндөй, эч кайсы жогорку окуу жайлардын окуу китеби, усулу, практика, күндөлүк турмуш бергендей маалыматты бере албайт. Анткени турмуш, практика бул өтө терең, көп курдуу болгондуктан аны баары жождордун китептерине кирген эмес. Аны ынтызар, кызыккан, адис иш процессинде өзү издеп таап алуусу зарыл. Ошол үчүн ал окуу китептери адиске багыт, координация бериши мүмкүн. Кесипкөй адам болом деген адам өзүн өзү тарбиялап, багып өстүрүүсү мүмкүн. Ал эми кесипкөйлүккө умтулган адис ушул кесиптин казанында кайнап, эч кимге байкалбаган назик, ичке жактарын байкап, өзүнө сиңирип алат. Ошондой кесипкөйлүктү максат кылып изденип, өзүн өзү өстүргөн адис мыкты кесипкөй болуп чыгат. Анткени ал турмуштан, кесиптик амалияттан үйрөнүп, өзүн өзү кубаттандырат. Күндөлүк турмуш али жождордун кесип китептерине, программаларына киргизилбеген өтө көп маалыматтарга бай. Кесипкөй болом деген адис ошол күндөлүк турмуштан, турмуштун китебинен окуп ала билүүсү зарыл. Эми ошол кесипкөйлүккө жетүүнүн кээ бир жолдору. Ошол кесип жөнүндө жазылган жождордо өтүлбөгөн дүйнөлүк, инновациялык, илимий эмгектерди өздөштүрүү. Мисалы, мугалим окуучулардын мүнөздүү окшош каталыктарынын себептерин, доктор дарылануучулардын сыркоолоп калуусунун себептерин, агроном өсүмдүктөрдүн эмне себептен саргарып калуусунун жана кайрадан жашарып өсүп кетүүсүнүн себептерин жана башка. Ошол иш жөнүндө окумуштуу эле эмес, иштеген кесипкөй адам жазган эмгектерден үйрөнүү. Ошол иш процессинде адис иштеп жаткан адамдардан, жаныбар, нерселерден үйрөнүү.
Мисалы, мұғалім болса оқушылардан, врач болса пациенттерден, агроном өсімдіктерден, жана башка ветврач жануарлардан үйрөнүү жана башка. Анткени алардын ар бири кесипкөй болууну каалагандар үчүн өтө чоң маалымат, тажрыйбанын булагы болот. Булар үчүн адам өзүндө психологиялык сапаттарды тарбиялоосу зарыл. Алар өз адистигин сүйүүсү, өзүнүн адистигинин элге керектигин, зарылдыгын түшүнүп, элдин ыраазылыгына сүйүүсүнө умтулуу, үйрөнүүгө, өзүн өзү тарбиялоого ынтызарлык, өзүн адистигине арнап эмгегинен рахат алуу, айлык үчүн эмес, рахат үчүн иштөө, ак ниет менен иштөө, чыдамдуулук, эрктүүлүк менен иштөө, Алланын ыраазычылыгы үчүн деп иштөө. Кесипкөйлүккө жетүү жолунда өзүн эрктүүлүккө, тажабай эмгектенгендикке, кайра кайталап жасап, ийгиликке жетүү, тажабастыкка үйрөнүү. Жогоруда айтылган жолдор менен өзүн өзү тарбиялап, кесипкөйлүккө жетишкен адамдар, мисалы Акынбаев, Миррахимов, Исаков, Жумабеков. Ошол учурда иштеп турган, өз эмгеги менен кесипкөйлүк даражасына жеткен адамдардан барып, шакирт түшүп, консультация алып, иш процессинде өзүн ченеп көрүү, өзүнүн тажрыйбасын анализ кылып, ийгиликтерин талдап, аналитикалык метод менен иштеп кесипкөйлүккө жетишүү, жетекчиликке өзүн өзү тарбиялоо. 2-3 адамга жетекчи болгондон баштап, бакча, мектеп, мекеме, ишкана, район, облус, республикага чейинки бардык жетекчи албетте кайсы бир даражада даярдыктан өтүшөт. Ал үчүн окушат, тренингдерден өтүшөт. Жакшы жетекчилер да бар, бирок өтө аз экенин мойнубузга алуу керек. Анын себеби эмнеде? Албетте, эч кайсы жетекчи өзүн төмөн деп эсептебейт. Бирок ал жетектеген жамаат, тармак өнүкпөй жатса, себеби эмнеде деп ойлонуу зарыл. Өкүнүчтүүсү, өзү жетектеген жамаат тармактын өнүкпөгөнүнүн себебин издегени аз. Анын ичинен себепчиси өзү экенин ойлогон өтө аз. Себептери көп болушу мүмкүн. Кээ бирлерине токтололу. Жетекчилик кызматка келүү бул бир эле чоң абройлуу кызмат эмес. Ошол эле убакта чоң жоопкерчилик экендигин билбейт. Жетекчиликке дайыма шайланган, бирок даярдалган эмес. Жетекчилердин көп убагы кол астындагыларды башкарууга, үйрөтүүгө эмес, өзүн өзү үйрөтүүгө кетүүсү керектигине маани бербейт. Башкача айтканда, мен жетекчи, баарын билем деген көз карашка жеңдирип коет. Өзү жетекчеген жамаат тармактын өнүгүү стратегиясы, жол-жоболору, көйгөйлөрү, жана аларды чечүүнүн ыкмалары, каражаттары жөнүндө компетенциясы жетишпейт. Дагы өкүнүчтүүсү, ошол компетенциясынын жетишпөөсүн өзү билбейт. Табигый болуп туруучу кээ бир ийгиликтерди менин ийгилигим деп бетке тутат, көпкө жабынып жүрөт. Иштин сапаты, натыйжасы жөнүндө ойлонуунун ордуна көз боймочулук менен башкаларга жагынып, эптеп убакыт өткөрүп, өз пайдасын ойлоп иш кылат. Иштин натыйжасы үчүн мамлекет элдин алдында эле эмес, Кудайдын алдында да жооптуу экенин эске албайт. Атка мингенде түшкөндү ойло дегендей, келгенде кетээрди ойлоп, менден кийин жакшы иш калсын деп иштөө жетишпейт. Тарыхтагы республикалык, дүйнөлүк масштабдагы жетекчилердин тажрыйбасын үйрөнбөйт. Мисалы, Конфуций, Мухаммед пайгамбар, Улуу Петр, Разаков жана башкалардын. Жетекчилик өзү да бул искусство, өнөр, билим. Демек, аны ар тараптуу, терең үйрөнүүгө өзүн өзү тарбиялоо керек. Дүйнөлүк республикалык лидерлердин тажрыйбасын үйрөнүү, жетекчиликтин илимий метод негиздерин үйрөнүү өзгөчө инновациялык. Башкаларды башкаруудан мурда өзүнүн пейили, мүнөзү, ишмердүүлүгүн, убактысын башкарууну үйрөнүү. Эч качан айланасына сиздики туура эмес деген кошоматчыларды топтобош керек. Сиздики туура деген кошоматчыларды топтобош керек. Шайлообек Дүйшөевдин жетекчилер жолду эч качан көрүшпөйт, көрөйүн дейт, жагымдоочулар көнүшпөйт, жолду көргөн жетекчилер өлүшпөйт деген мазмундагы ыры ага мисал. Өзүн жетекчеген адамдардан элден үйрөн, сөз чакырат, үлгү ээрчитет демекчи, кандай ийгилик, сапатты талап кылсаң, алгач өзүң жасап көрсөт. Башкача айтканда, жасап ийгилик алып келип көрсөт.
Разаковдун тажрыйбасын көп жыл иликтеп үйрөнүп, Разаковдун принциптери, методдору деген эскертмени басмадан чыгартып, китепке киргиздим эле. Ошондон үзүндү сунуштайм. Элдеше билүү, тил таба билүү сапаттары. Кыргыз Республикасынын баатыры Исхак Разаковдун бүгүнкү жетекчилерге колдонмо сабак болоорлук жетекчилик принциптери, көз караштары жана методдору чыгармачылык менен изденип, ийкемдүү жетектөө, өз кесиби тармагы боюнча жетекчилик билимин, жөндөмүн жогорулатуу, ишти башкаруунун, жетекчиликтин деңгээлин системалуу жогорулатуу, кол астында иштөөчүлөрдүн эмгек шартын жакшыртуу, алардын материалдык кызыгуусун арттыруу, эмгегин адилеттүү баалоо, өзү жетекчеген тармакта жакшы каалоодогу сын пикир айтуу, кабыл алуу климатын киргизүү, башкаруу аппаратын өркүндөтүп, анын ишинин стилин жана методун жакшыртуу, аппараттын ишинде оперативдүүлүк, конкреттүүлүк, иштиктүүлүк болуусу зарыл. Өзүң жаңыны жарата албасаң, башкалардан үйрөнүүдөн уялба. Кесипкөй адистер, тажрыйбалуу ишмерлер эл менен кеңешип иштөө. Башкарууга жана ишке илимдин эң жакшы жетишкендиктерин жана тажрыйбаларын киргизүү. Эки маселени өзгөчө маани берип, анализдеп үйрөнүү. Кемчилик, катачылыктардын себептери. Ийгилик, жетишкендиктердин сырлары. Жетекчи биринчи кезекте биринчи убакытты, экинчи кадрды, үчүнчү резервди, төртүнчү мүмкүнчүлүктөрдү рационалдуу пайдалануусу зарыл. Жетекчилер сынды жана өзүн өзү сындоону иштеги метод катары пайдалануусу зарыл. Иштелген иштерге сын көз менен баа берүү, мактанчаактык, көп кетүүчүлүк менен күрөшүү, абдан жакшы башталган демилгелерди акырына чейин жеткирбей калуудан сак болуу, кожо көрсүнгө, мактануу үчүн эмес, абалды жакшыртуу, өнүгүү үчүн иштөө, утурумдук, күнүмдүк иштерди эле ийгиликтүү аткарып калбастан, тармактын, өлкөнүн келечектеги өнүгүүсүн камсыз кылуучу улуу максат, пландарды алдыга коюп, чечкиндүүлүк менен ишке ашырууну баалоо. Урматтуу окурман, өзүн өзү тарбиялоо китебине жетекчиликтин өзүн өзү тарбиялоо темасын киргизгенимдин себеби, ар бир адам кайсы бир мааниде жетекчи да болуп эсептелет. Мисалы, ата-эне үй бүлөгө жетекчи, эне балдарына, класс жетекчи классына, эже сиңдисине, ага инисине, айыл башчы айылына, директор мектебине, аким районуна, президент мамлекетине, элине. Бирок эң башкысы, ар бир адам өзүнө. Жетекчиликке өзүн моралдык, психологиялык жактан да өзгөртүп тарбиялоо керек. Мисалы, адилеттүүлүк, жөнөкөйлүк, тең салмактуулук, токтоолук, сабырдуулук, чынчылдык, кечиримдүүлүк, ак ниеттүүлүк, марттык, башкаларга кам көрүү, шыктандыра билүү, дем берүү, жеке обаяние, принципиалдуулук жана башка. Ошондуктан өзүнүн ыйманын, ишенимин, акылын, пейилин, мүнөзүн, убакытын, напсин, эмоциясын, симпатия, антипатиясын, ишмердүүлүгүн, каалоосун башкарууга өзүн өзү тарбиялоосу керек. Өзүн өзү тарбиялоонун метод, усул, ыкмалары, жолдору. Инсандын өзүн өзү тарбиялоосу коомдогу тарбиялоонун жалпы системасынын бир бөлүгү. Башкача айтканда, өзүн өзү тарбиялоо бул үй бүлөдө, бакча, мектеп жана башка жайлардагы тарбиялык процесстин, системанын бир бөлүгү. Бирок ошол эле учурда анын зарыл бөлүгү, экинчи тарабы бети десек да болот. Себеби тарбиялоо бул тарбиячынын жана тарбиялануучунун максаттуу кызматташуусу, ишмердүүлүгү деп алсак, демек тарбиячы берүүгө умтулса, тарбиялануучу да алууга, өзгөрүүгө, өсүүгө умтулуусу туура болот. Ал үчүн бизде тарбиялоочуларды тарбиялоого даярдагандай эле, тарбиялануучуларды тарбиялоого даярдоо зарыл. Албетте, бул таң калыштуу пикирдей сезилет, бирок 25 жылдык педагогикалык эксперимент менен ушул корутундуга алып келди. Биздин мектептердеги тарбия берүүнүн эң чоң кемчилиги тарбиялануучулардын кызыгуулары, керектөөлөрү ойготулуп, тарбиялык темага, багытка толук тартылбагандыгы.
алардын ички жан дүйнөсү тарбияга өзгөрүүгө ойгондугундугу жана катышпагандыгы болуусу мүмкүн. Көптөгөн тарбиялык темалар пландаштырылып өтүлөт. Жаштар үчүн ал ошол мугалим тарбияга мектепке эле керек болгон формалдуу иш-чарадай болуп сезилип, алардын кызыгуусу, керектөөсү, кемчилиги менен байланыштырылбайт же өтө үстүртөн шаан-шөкөттүү өткөрүлүп, балдарга жукпай калат. Ошол үчүн көптөгөн тарбиялык саат иш-чараларды өткөрсөк деле, балдардын аң сезиминде, жан дүйнөсүндө, жүрүм-турумунда өзгөрүү байкалбайт. Алар кайдыгер жана терс сабаттарын уланта берет. Бул абалды жакшыртуу үчүн эң туура жана зарыл жолдордун бири жаштарда өзүн өзү тарбиялоо жөндөмүн өстүрүү зарыл. Ошонун маанисин түшүндүрүп, метод, жол, ыкмаларын үйрөтүү керек. Өзүн өзү тарбиялоо жалпы тарбиянын бир өз алдынча чоң бөлүгү. Багыты болгон үчүн өзүн өзү тарбиялоодо да тарбиялоонун жалпы усулдарынын кээ бирлерин тарбиялануучулардын өзү аткаруусуна ылайыкташтырып, буруп пайдаланса болчудай. Себеби мында да тарбиянын жалпы усул, принцип, эрежелери, формалары жана башка таасири жана байланыштары бар. Тарбиялоо усулу тарбиянын максатка жетүү жолу болсо, тарбиялоо ыкмасы ошол усулдун жекече берилиши. Башкача айтканда, ыкмалар усулдардын бөлүкчөлөрү. Жалпысынан өзүн өзү тарбиялоо адамдын аң сезими, ыйман адамгерчилиги, жан дүйнөсү